Саламатсыздарбы, урматтуу менин кадамды көрүүчүлөрүм. Бүгүн ошо Англия же Улуу Британия тарыхы же болбосо бүгүнкү күнү заманбап аталышы бириккен хандык деп аталат да. Бириккен падышалык. Ушул Британия каганатынын тарыхынын 3-чү бөлүгүн карайлы. Албетте бүт маалыматтар текшерилип туруш керек. Өткөндө биз ушул Эдуард Узун бутка келип такалдык элек. Ушул жерден уланталы. Эдуард Узун бут деген бул өзгөчө бир кызыктай король же болбосо падыша же болбосо хан болгон. Демек королду хан десек жаңылышпайбыз. Эдуард Узун бут биринчи 1272 жылы 1307 жылы жашаган, хандык кылган. Жеке менчикти жана адамдарды коргоо үчүн катуу жергиликтүү полиция түзгөн. Ушинтип Эдуардтан баштап Англиянын жеке менчикти коргоо мыйзамдары башталат. Ушинтип Англиядан ар бир адам өзүнүн мүлкүнө толук укугу бар экени билдирилет. Бир нерсени түшүнүш керек, бул деген бир гана аристократтарга тиешелүү, бул деген чиркөө жумушчулары, ошо хандардын тукумдары, байлар, ошо кандайдыр бир атка минерлер жана башкалар. Алардын мүлкүн полиция коргогон. Жөнөкөй баягы пизант деп коет, же болбосо дыйкан, эч кандай же виллан, ошо баягы айылдаш дыйкан. Алардын укуктары албетте корголгон эмес, бирок минималдуу түрдө корголсо дагы алар негизи ошо баягы байлардын жеми болгон да. Байлар аларды кул катары колдонушкан. Бирок кандайдыр бир деңгээлде баары бир аларга ушуна жакшы карым-катнаш кылышкан, өзүбүздүн дыйкандарыбыз деп. Сот системасын реформа кылган, дүйнөлүк судьялар жанакы жөнөкөй мировой судья деп коет, дүйнөлүк судья же болбосо ушу дүйнөлүк сот десек болот. Дүйнөлүк сот же дүйнөлүк казы бул деген күнүмдүк иштерди чечүүчү, майда барат иштерди чечүүчү ушундай казыят болот, же болбосо сот болот. Ошону пайда болгон, анан хан соту же король соту деген ушундай феодалдык үстөмдүктүн жоготкон. Бул деген мурун ошо соттун баары ошо хан сарайдын ичинде эле болчу да. Бул болсо бул майда барат сот иштерин чечкенге королдун убактысы жок. Король хан чоң иштерди чечиш керек. Бул майда барат соттун баарын жергиликтүү ушул казыяттар чечсин деп ушул казыяттарды уюштурат. Феодалдык кирешелер жетишсиз болгондуктан Эдуард башкы шаар өкүлдөрдү парламентке чакырып, аларды аристократияга каршы салмак катары мындай колдонгон. Ал деген ошо шаарлар өсө баштайт Британияда, бүт ошо Европада шаарларда өзгөчө усталар пайда болот. Ал усталардан буржуазия деп коет да, кийин аны буржуазия деп аташат. Булар бай адамдар. Бизче айтканда азыр бизде коммерс деп коет, коммерсант, ишкерлер, ушундай жана усталар. Алар усталар гильдиялар түзүп байый башташат. Ошол усталар байганда аны аристократияга карама-каршы каратып коет да ошо Эдуард. Айтат: аристократия силер деген аябай мындай керсейип жүрөсүңөр, бирок колуңардан бок да келбейт, акча жок. Усталар болсо күнүмдүк иштеши менен өзүнүн кандайдыр бир байлыгын түзүшөт. Ошон үчүн аларды мен силерге каршы тургузам, аристократтарга каршы ушул соодагерлер жана усталар, ошо өндүрүшчүлөр, алар деген өзүнүн ордун алышат деп ошо аристократияга карама-каршы коет да. 1290 жылы Эдуард бардык еврейлерди өлкөдөн кууп чыгат. Анткени кресттик жортуулдардын негизинде кресттик жортуулдан кайткан кишилер менен еврейлер, жөөттөр да Европага келет, Британияга тарап кетет, бүт Европага тарап кетип, алар баягы банк иштерин башташат. Христиан чиркөөсүндө дагы, мусулманчылыкта дагы ошо пайыз өсүү, үстөк пайыз салуу чоң күнөө деп эсептелинет азыр деле. Аны ошо бирок чиркөө христиандык кичине алсырады, ага башкача карайт. Бирок мурун ошо катуу эле карачы. Анан ошо Эдуард ошону эстеп,
Карагылачы банктар өсүп кетти, карагылачы жөөттөр тиз байып кетти, жөөттөрдүн колунда бүт байлык топтолуп калды. Бүт бар карыз дейт, хандар карыз дейт, байлар карыз дейт, кедейлер карыз, дыйкандар карыз, баары карыз болуп калды. Виллан, пизанттардын баары ошо булардан бул күнөөкөр иш, булардан мүлкүн басып алалы деп басып алып, өлкөдөн кууп чыгып 1290-жылы жана мүлктүн мамлекетке улутташтырып, конфискациялап, ушинтип анан иштин баарын жасай берген да, еврейлерди кууп чыккан Британиядан. Кийин еврейлер Британияга баары бир банк үй бүлөсү, аристократтардын үй бүлөсү катары келишкен дагы, отурукташкан. Бирок мурункудай күчтүү баарына колу жайган болбой калышкан. Андан сырткары дагы Эдуардтын ушу башкаруусу астында өздүк банктык финансылык каржылык система түзүлгөн. Булар еврейлерден үйрөнгөн да, ушу иш аракетти, акчаны башкарганды үйрөнүшкөн дагы. Жана ушу бүгүнкү күнгө чейин Англиянын кишилери, Улуу Британиянын кишилери көпчүлүк Израилдин кишилерине, еврейлерге баягы көргүлүктүү көрсөтө алат да. Мисалы үчүн финансылык иштерден, башка ушундай иштерден. Жана ушул жөөттөрдүн үйрөнгөнүн үйрөнүп, бүгүнкү күнү жөөттөргө эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт алга жылганга жана үстөмдүк кылганга англиялыктар. Ошон үчүн балким Англияда өзүлөрү еврейден акылсыз, акыл кемирээк деп эсептебегенде жана еврейлер менен теңме-тең тирешкенге билгенден алар эч качан ошол еврейлерди душман көрбөйт да. Антисемитизм жок Британияда, анткени баягы Уинстон Черчилль бир кезде айткандай, ушул бизде антисемитизм же болбосо жөөттөрдү жек көрүү жок дейт. Анткени биз деген жөөттөрдү бизден акылдуу деп эсептебейбиз деп айтты да Уинстон Черчилль. Ошол эле заманда башталган бул нерсе. 1295-жылы модельдик парламент түзгөн, ал бир графтыктан эки баягы сот кийимчен рыцарь деп коет, ошол сот кийимчен баатырды ар бир шаар жана кыштыктан эки өкүл жиберүүгө укук алган. Ошентип парламент түзүп башташкан. Бул төмөнкү палатанын башаты болгон. Ошентип эки палаталуу парламентти кура баштайт Эдуард. Парламентте чоң суммаларды бекиткенине карабай, Эдуард өз алдынча салык чогултууну уланткан, элден баягы кысым кичине кылып, бирок эл дагы өзүнүн баягы сөзүн айтып, ага кандайдыр адилеттүүлүктү талап кылып, 1297-жылы ал кайрадан улуу эркиндиктер хартиясын тастыктаган да. Ошо биринчи элди кичине баягы салык салып, королдук лендерди, папалардын лендеринен, королдуктун баягы феодторунан ошо баягы жерлер, тилкелердин аталышы да ошол кездеги салык жыйнап, элден курата баштады эле. Анан эл кайра толкугандан кийин кайра Великая хартия же болсо улуу эркиндиктер хартиясын тастыктап, силердин укуктарыңар сакталды деп айтат да. Ошону менен эл тынчыйт. Тышкы саясатта Уэльсти басып алып, уулуна Уэльс ханзадасы деген титул берген. Бул атак, бул деген баягы кызмат орун азыркы күнгө чейин падышалык мураскерлерине ыйгарылат. Мисалы үчүн ушул королева же болсо хан падыша айым Елизавета II уулу Уильям ханзада Британияда Уэльс ханзадасы деп аталчу да, ошо король болгуча. Азыр король болду, эми анын кийинки мураскери Уэльс ханзадасы деп аталып калды да. Ушундай наам көчөт. Уэльс англиялык башкаруу киргизип, барондор көчүрүлүп келген Уэльстен 1290-жылы Шотландияга падышалык династия токтогон соң, аяктан Шотландияда өзүнүн королу бар болчу да. Анан Эдуард бул өлкөгө кийгилишип баштап, анан тактыны Иоанн Балиолго берет. Анан аны бирок кийин зордук зомбулук менен көтөрүлүүгө түрткөн. Анткени британиялыктар аябай чоң кыйноо кылышкан шотландиялыктарды. Мисалы үчүн аякта ошо биринчилик түн деген укугу бар болчу да. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн эгерде баягы англиялыктар айтканда шотландиялыктар бизден айырмаланат. Булар шотландиялык элди эритип англиялыктарга сиңириш керек. Ал үчүн ар бир шотландиялык аял англиялык баланы төрөш керек дейт да. Ал үчүн мындай укук киргизет Эдуард. Эгерде силердин айылыңарда бирөө кайсы бир кыздар турмушка чыгып жатса,
ошо анын биринчи түнү англиялык шериф менен болот дейт. Шериф бул баягы басып алынган ошо айылдын башчысы да, же басып алынган аймактын башчысы шериф деп аталат. Демек ошол эгерде баягы турмушка чыгып жаткан болсо, кайсы бир келин, ошол келинди алгач төшөгүнө жаткан адам ошо англиялык шериф болот. Анан бала төрөлгөндөн кийин ошол күйөөсү алган шотланддык күйөөсү ошол англиялык баланы багат. Ушундай укукту коёт. Ошентип анан Шотландия ошо айылдарында шотландтар бир англиялыктардан бир аз айырмаланат да. Чачы сары болот, бийик болот, тоолук, баягы хайландер деп коет англичандар, тоолук адамдар болот да. Ошолорго келип анан кыздарын, баягы турмушка чыгып аткан кыздарын ошол түндүн астына алып кетишет, алар менен жатышат, анан эртеси күйөөсүнө кайтарат да. Ушундай иштерди баштайт. Бул нерсе кичине жакпай калат элдерге. Анан ушул жерде баягы Арслан жүрөк же болсо Тайманбас жүрөк деген ушундай фильм чыккан. Мел Гибсон башкы ролдо ойногон, же болсо Храброе сердце деп коебу орусча, же Lionheart деп англисчеси. Ал деген ошо кинодо көрсөңөр болот. Ал кинонун кыргызча котормалары да бар. Ошол кинодон Уильям Оллас деген ошо мындай акылдуу бир бала чыгат. Ал деген өскөндө ушул адилетсиздик көргөндө көтөрүп туруп ушул Роберт Брюс көтөрүлүшкө ага колдойт ал көтөрүлүштү. Анан Эдуардтын башкаруусунда көлөккө түшүрүшөт. Алар деген ушундай чоң көтөрүлүш жасашат да Эдуардка каршы. Анан Уильям Оллас ошо Шотландияда бөлүп бир нече согушуп, аябай мындай чоң тактиканы көрсөтүп, мына маякта көрүп атасыңар, Мел Гибсондун ошо жараткан образы, атиги болсо тарыхчылар, ошол кездеги сүрөтчүлөр тарткан сүрөтү. Ошентип анан Эдуард узун бутка ички баягы Шотландиянын карама каршы согушун улантат да, Ирландия менен бирге болуп. Анан мүмкүн күнү да ошондой. Англия мисалы үчүн Шотландия эли бир башка, Англия эли бир башка, Ирландия эли бир башка. Ирландия эки бөлүнүп кеткен азыр. Түндүк Ирландия жана ошол жалпы Ирландия республикасы болуп, Ирландия республикасы көз карандысыз автономия катары иштейт. Түндүк Ирландия болсо эң кичекти Англия менен согуш кылып жатышат да, баягы өзүнүн көз карандысыздыгын бекемдеш үчүн. Мурун аябай жаман согуш болуп кеткен, азыр болсо кичине тынчышты. Ушундай анан ошо Шотландия албетте Англия менен бирикти деп эсептеди, бирок Шотландия кезде Англиядан кайра бөлүнөбүз деп жатат азыркы заманда. Ошол кезде ошентип Эдуард Узунбут Уильям Олласты кармап, аны өлтүрүп, аны асып, союп, баягы Роберт Брюска кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдүн аркасы менен баары ошо өзүнүн вассалы кылып бийликти орнотот да. Анан ошол кезде Эдуард Узунбут өлүп калгандан кийин анын уулу мындай кичине бача бази болгондуктан тукум калтырбайт, ошондуктан анын алыскы туугандарынан Эдуард экинчи деген королду дайындашат. Эдуард экинчи ошол 1307-жылдан 1327 жылга чейин ошол бийликте болот. Андан кийин Эдуард үчүнчү келет. 1327-ден 1377 жылга чейин. Андан кийин Ричард экинчи келет. 1377-1399. Эми ушул убактарда эмне болот? Ушул убактарда 100 жылдык согуш Франция менен башталат. Франциянын королдуктары Эдуард өлгөндөн кийин анын тукум калтырбагандыктан ошо байлык баягы жерин, байлыгын, хандыгын басып алалы деп франциялыктар биз деген ошол королдун тууганыбыз, биздин ошол жерге укуктарыбыз бар деп Нормандиядан барып туруп, Британиядан барып, ошо Британия Франциянын жери мөңкү ошол тараптан Англияга сокку бере башташат. Анан 100 жыл согуш болот да. Мынакей эгерде карасаңар карта боюнча, ушул карта боюнча Франция королдугу ушул аймактарды ээлеген. Ал эми көрүп атасыңар бул жерден Бургундия жана башка ошо Франциянын бүгүнкү ошо чыгыш тарабы да, чыгыш түндүк тарабы, чыгыш түштүк тарабы ушул бүт Франция, азыркы Франциянын мурунку Франция королунун жери болчу. Ал эми Англия ошо Эдуард экинчи Узунбут кезинде Нормандияны кайра басып алып, Британияны басып алып, кайра эле ошо Сиенди басып алып, баягы бүт азыркы
Франциянын деңиз жээгинин ошо бүт жерлерин басып алып ушуларды башкарган болчу. Анан Франция баягы Эдуард өлгөндөн кийин кайра ушул жерлерди бошотконго аракет кылат. Бул согуш тынбай 100 жыл уланат. 100 жыл тең күнүгө баягы жыл сайын соккулар, жыл сайын кичинекей ушундай согуштар, ушундай тирештер, бир аз тыныгып алып кайра тирештер, тынчтык жарыялабай 100 жыл бою тынбай согушуп келишет да. Алардын ортосунда ортомчу болуп римдик папа чыгат. Эки тарапты тең бирин колдоп, бирин колдобой римдик папалар ушундай үстөмдүк кылат. Дагы ошо Испания жана башка ошо өлкөлөр акырындап германдык ушундай улуу Рим империя деп аталган өлкөлөр акырындап ушул согушта бир тарапка колдоп, бир тарапты колдобой италиялыктарды, доджтарды ушул жерге катышып турушат да. Ушул согуш аябай кандуу болот жана Европанын тарыхында узак согуштардын бири да. Анан ошол согуш тынчыйын дегенде эле кайра ошо 1399 жылдан 1461 жылы ушул Британияда кызыл жана ак розалар согушу деген башталат да. Анткени бийликке Ланкастер үйү келет. Эдуард өлгөндөн кийин баягы анын тагын талашып кайра ошол Ланкастерлер үйү бийликке келгенден кийин башка ага баягы ушундай атаандаш фракция менен Йорктор менен алар жаман согушат. Ушул согуш дагы бир нече жыл уланат да. Ак жана кызыл гүл согуштары 1455 жылдан баштап 1485 жылга чейин уланат. Йорктордун бийликке келиши, Йорк династиясы ошо 1461-1485 жылы үстөмдүк кылат. Ошол кезде негизи баягы Британияны Бекингем герцогу башкарып калат жана Генрих Тюдорлор келгиче ушинтип ар кайсы жарандык согуш боло берет. Ушу Англиянын ичинде жарандык согуш Англияны алсыратып, ушу Францияда басып алган жерлерди Жанна Дарк келип, Жанна Дарк ушундай уламыш болгон. Францияда бир аян келиптир бир эмеге, ошо кишилерге ушундай кыз келет, кыз келип туруп, ошо эч качан эркек көрбөгөн кыз болот. Анан ошол кыз аруу кыз Францияны Кудайдын ыраазычылыгына батып, ушу бүт баягы Франциянын жерлерин бошотконго жардам берет деп, анан ошондой кыз пайда болот да, Жанна Дарк. Анан ошол жылдары Жанна Дарк ошол Франциянын жерлерин кайтарганга жардам берет. Анын дагы ошо спонсору жана мындай чоң өнөктөшү Жилдере деген болот. Бир нече дагы ошо Тулон герцогтары жардам берет жана ошол Дофин баягы жашы жаңы жетип калган Франциянын жаңы королу аны такка отургузганга жардам берет. Отургузгандан кийин Жанна Даркты англичандарга кайра сатып, француздар анткени король баягы бирөөгө милдет болгон жаман көрчү. Анан акырында өрттөп салышат да. Ошол кезде бирок франциялыктар ошол Жанна Дарк сатып алып атканда ушул жылдары Франция көп жерлерин басып алат да, ошо Британиянын жана Британияны кайра аралга куулап салат. Анан ошол жарандык согуш бүткөндөн кийин Генрих Тюдорлор келет да бийликке. Тюдорлор ушул 1485 жылдан баштап 1603 жылга чейин ошол династия башкарат Англияны. Генрих 8 атасынын саясатын улантат. 1525 жылы парламентти коркутуп, бир аз Францияга чабуу үчүн ири сумма каражат бөлдүргөн жана 7 жыл парламентсиз башкарган, парламентти кысат. Ал деген бир нече жолу ошо биринчи жубай Екатерина Арагон ажырашуу үчүн пападан уруксат сураса, Арагон бул деген Испаниянын королунун ошо кызы болот. Ал эми папа бүт башкарып турат да Европаны, бул халифе да, христиандар чиркөөнүн халифе. Ал болсо баягы ажырашам десе, Генрих жок, сен ажырашпайсың, ушул аял менен турасың десе, анан ажыраш үчүн эмне кылыш керек дейт. Анда папа айтат, римдик, анда ошо чиркөөдөн сени алыстатып салабыз деп. Анда Генрих жини келип, мен англикандык өзгөчө чиркөөнү уюштурам деп, англиялык чиркөөнү уюштурат дагы. Жана ошо папа менен уруксат албай, Англиянын чиркөөсүн Рим чиркөөсүнөн бөлдүрүп салат да. Ошентип бул деген Рим папасына каршы чыгып туруп, христиандыкты эки тарапка бөлүп салат. Англикандык христиандык чиркөө
өзгөчө автономдук чиркөө катары бойдон болот дагы эми кичекте ошондой автономдукту сактап жатат да. Рим папасынан бөлүнүп. Рим папасы аябай жини келет жана ошо каршы кандайдыр бир ошо каргыштарды жарыялайт да Генрихке. 1533 жылы ошо Анна Болейнге үйлөнөт Генрих, мурунку никесин ошо жокко чыгарат. Анан кийин ошо супрематия актысы менен король Англия чиркөөсүнүн жогорку башчысы деп жарыяланат. Өзүн өзү чиркөөнүн башчысы деп атайт да. Анан Томас Кромвель анын генералдык викарий болгон. Томас Кромвель деген дайындайт. Викарий бул деген эми баягы элестеткиле, эгерде Рим папасы бүт христиан дүйнөнүн халифи болсо, эми англиялык чиркөө пайда болот. Эми англиялык чиркөөнүн өзгөчө халифи пайда болот да. Генрих жаңы дин англиканизмдин негизин диний жолборун өзү түзгөн, өзү король өзү эле халиф болгон, өзүнө диндик да халиф, мындай светтик да, мына бийлик халиф сыяктуу. Монастырлар жойулуп, ошол алардын мүлкү мамлекетке алып алат англикандык чиркөө. Жана андан кийин жеке адамдарга берилген монахтарга жана монахиняларды ошол кандуу жазалайт. Анан Генрих 6-чы жолу үйлөнгөн, жалпы 6 жолу үйлөнгөн. Алардын ичинде 2 жубай өлүм жазасына тартылган. Аялы жакпай калса эле карып калды дейби, же эмне дейт, же болбосо башка аял алгым келип калды дейби, башка сулууну жолуктум дейби. Анан ошол аялдарын кандайдыр бир мага көзгө чөп салды деп коюп, анан өлүм жазасына тарта берет да. Ошентип ал бир нече ошол аялын алмаштырат. Анан кээ учурларда ал үчүн баягы кызматасындагы аялдарына өтө көп көңүл бөлүп койгон адамдарды да башын алдырат. Мисалы үчүн лорд канцлер Томас Мор да өлүм жазасына тартылган ошол себеп менен. 1539-жылы кандуу 6 статья 6 articles деген кабыл алып, кандуу католик жана протестанттык догмаларга каршы чыккан адамдар катаал жазаланып, көпчүлүгү өлтүрүлөт да. Ошо баягы эгелде протестант ошол кездерде ошо Германияда жаңы ошол Мартин Лютер деген протестанттык жаңы дин агымын ойлоп тапкан киши пайда болот. Ал деген каршы чиркөөгө чыгат жана жаңы диний агымды жаратат да. Ошол диний агым протестантизм. Протестанттык деген эмнени билдирет? Бул деген расмий чиркөөгө каршыбыз деген сөз да. Каршылык көрсөтүү протестантизм. Ушундай чиркөөнү уюштуруп, бул деген ошо бир нече ушундай согуштарды жаратат. Расмий чиркөө аны баягы еретик деп, еретик бул деген расмий динге каршы чыккан мунафик деп жарыялап туруп, ага каршы ушундай кресттик жорутуу уюштурат. Эки чиркөө, эки дин агымдар бири-бири менен согушуп, ошо жаман анан кан төгүүлөр башталат Европада. Ошол кан төгүүлөр, мисалы үчүн, эгерде Британияда, Англияда бирөөлөр ошол протестантизм алып барабыз же католицизм алып барабыз десе, англикандык чиркөө аларды кандуу жазага тартышат да. Генрих Франция жана Шотландия менен бир нече согуштарды баштайт. Кайра Шотландиянын кайра баягы өзүнөн бөлүнүп кетпеш үчүн, ошо Англиянын карамагында калыш үчүн жана Франциядан мурунку жерлерди алыш үчүн. Анын бийлиги деспотизм менен мүнөздөлгөн, ал мыйзам жана динден жогору турган. Анын сөзү ушундай диктатура катары эсептелинсе болот да. Анын сөзү биринчи болчу ошо Англияда. Анын заманы бүтөөрү менен 1558-жылы, 1603-жылы Елизавета хан падышайым такка отуруп калат. 1558-жылы такка отуруп, эл тарабынан кубануу менен кабыл алынган, акылдуу, билимдүү жана протестант динин колдогон үчүн эл арасында чоң колду тапкан. Анткени англиялык эл күтүлбөс түрдөн ушо Германиядан келген протестантизмге өтүп кеткен. Анткени аларда ушо расмий христиандыкка каршы чыга башташкан, аларга жакпай калганда көп нерселер. Анан албетте бул нерсе аябай мындагы жинге тийген. Ошо расмий чиркөөгө, Рим чиркөөсүнө, бирок анын баары бир Елизавета ошо король өзү протестанттык динге кызыга баштаганда, баягы расмий чиркөөгө каршы чыккан жаңы христиан дининин агымына. Ошондуктан аны жалпы эл деп колдоп калат. Анткени эл арасында кеңири тарап кеткенден кийин протестантизм алар өзүнүн хан падышайым катары аны көрүшөт.
Ал Эдуард IV учурундагы жумуш шартылган чиркөө тартибин кайра киргизип, мамлекетке тартип жана үнөмдүүлүктү орнотуп, парламентке дээрлик муктаж болбой башкарган. Парламент кичине өзүнүн баягы үстөмдүгүн жогото баштаган да ошол кездерде. Елизаветтин тушунда Англия экономикалык өсүү болуп кеткен. Айыл чарба гүлдөгөн, климат жакшы болгон да, баягы аба ырай, өнөр жай кеңейип, өнөр жайга ал көп көңүл буруп, ошо Англияда жаңы технологиялар пайда болот. Илимдин негизинде Англияда акырындап ошо баягы тигүүчү станокторду ойлоп табышат. Китеп басуучу Гутенберг кезиндеги китеп басып баштаганда, масал эң биринчи ушул Германиядан Англияга келишет ушул китеп басып чыгуу иш аракеттери. Анан ошол тигүүчү машинка, тигүүчү жана токуучу автоматташтырылган баягы суунун күчүн колдонгон ошо аспаптар алгач Англиядан ойлоп табылат. Англияда механика, жалпы механика деген түшүнүк пайда болот да. Мисалы үчүн стимпанк деген биздин маданиятыбыз бар, ошо дүйнө жүзүндө адамзаттын маданияты. Ал стимпанкта механизмдер менен баары башкарылат, жана ошол бугуу менен башкарылат, суу менен башкарылат да. Ушул нерсенин механиканын баары дагы ушул кездерде Исаак Ньютон жашагандыктан бул нерселер баягы тарай баштайт да. Механиканын билимдери тарай баштайт да. Англия инновациясынын чокусунда болуп калат. Дал ошол Елизавета биринчинин кезинде ушул инновациялар аябай өсөт. Англиянын баягы дыйкандары өзгөчө укук алат да. Англиянын дыйкандары өзүн жаран катары сезе башташат жана албетте ошол жарандык демократия бирок кандайдыр бир королдуктун авторитардык колу менен, бирок мындай акылдуу демократия деп эсептесе болот, мындай акылдуу диктатура болгондуктан акырындап эли аябай чоң инициатива көрсөтөт дагы ушул бүт баягы механика, техникаларды жасай баштайт да, акырындап алгач. Анан өнөр жай кеңейет, товарлар, металл, жибек дүйнө базарга чыга баштайт. Сукно, баягы сукно деп коет, англиялык сукно. Бул деген баягы кой жүнүнөн жасалган ушундай атайын ар кандай материалдар да, ошол жиптер. Ошол англиялык деңиз соодасы күчөп, Дрейк, Фробишер, Рейли сыяктуу деңизчилер жаңы жолдорду ачат. Американы баягы Колумб ачкан болчу ал кездерде. Колумбтан кечиксе дагы булар аябай баягы профессионалдуу кемелерди, жакшы дыкат менен жасалган кемелерди алып, дыкат менен жасалган навигациялык аспаптарды алып, бүт ошол изилдей башташат жана Түндүк Америкага чейин барат. Колумб мисалы үчүн ал деген ошо Гавайиге барып, Гавайидан тышкары баягы андан кийинкилери Мексикага чейин барып келишет, Калифорнияга чейин жетпей ал кезде. Бирок ушул Рейлилер барып туруп Виргиния штатын ачат жана ошол Виргиния деп атайт ал штатты. Америка штаттарынан аны баягы биздин хан падышайымыбыз эркек көрбөгөн, ошон үчүн ал деген баягы аруу деп. Анан Виргиниянын котормосу ошол болот да, баягы эркекти көрбөгөн аруу аял деген сөз да, Виргиния. Ошентип штатты атайт, королеванын, хан падышайымдын баягы урматына. Дагы ошондой эле ошо Америка штаттарын Нью-Йорк деп, жаңы Йорк ушул колониясын ачышат, көрүшөт. Ушун келип туруп, анан алгач ошол заманда, ошол кездерде Британияда Ост Индия, Вест Индия компаниялары пайда болуштайт жана кээ ошол компания пуритандар, мисалы үчүн расмий чиркөө тарабынан бираз сынга алынгандар дагы кошумча жаңы диний агымга ушундай өтүп кеткендер акырындап ошо Американы көздөй аттанышат да. Анан албетте ошо 1588 жылы ошо Испаниялык королдук ошо баягы Елизаветага кел баш кошолу, баш кошуп туруп биздин баягы туугандаш бол, бизден ал кишини анан Англиянын королу болсун, эркек, аялы болмок беле король деп айта баштайт. Елизавета бир нече королдорду карап, баарын чанып коет да, четке кагып коет. Жок, мага жакпайт, бул жок, тигинеси жакпайт, мунусу жакпайт. Анан калк арасында имиштер жүрө баштайт да. Бул деген баягы Рейли сыяктуу ошол баягы пираттар менен, баягы флибусьерлер менен баягы деңизди мындай кезип жүргөн испаниялык
кемелерге кол салып жүргөн пираттарга көп көңүл буруп атат. Алар менен баягы жатат окшойт, анык королдор менен жатпайт окшойт деп анан бүйрөнү да күйөөсү катары мындай кабыл албай коюп чанып атат деп жаман сөздөрдү таратып башташат. Испаниялык король айтат, эгерде биздин кандидатураларды чансаң, анда биз деген сени басып алабыз деп туруп, чоң кеме армиясын жиберишет ушул Елизаветага каршы. Бирок ал ошо Елизавета ага да макул болбой, коркупой, биз силер менен согушабыз дейт да. Биз силер менен согушабыз Испания менен. Бизде кемелер аз болсо да, аскер аз болсо да, Испанияны биз баягы туруштук беребиз деп. Ал кездерде түшүнүш керек, Испания Карнан Кортес, Энрико Писаролор барып, ошол Мексика, Ацтек, Инка, Майя элдерин басып алып, аяктан тонналап галеондорго, кемелерге жүктөп, Европага, Испанияга алтындарды алып келе баштаган болчу. Испания эң күчтүү флотту курган да. Эми муну болсо ошо эмки бөлүктө талкуулайлы, айтып берели. Азыр болсо ушу менен бүтүрөлү. Бул булактардан ошо тарыхты кенен окуп алса болот. Бул жерде сүрөттөлгөн. Эмне кандай тарыхы боюнча Англияныкы бул QR-код менен катталып, ошо бизнес пландоо курсуна катталсаңыздар болот. Кат келет, эме кылыш керек экенин айтып берилет бияктан. Бул QR-код болсо каналды колдоп койсоңуздар болот. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы бир тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.